Түндө кошунабыздын үйүндө дагы жаңжал болду. Биз уктап жатканбыз. Бир маалда эшик такылдады. Эшикти ачсам, кошуна аял ыйлап туруптур. Аны күйөөсү сабап, кыштын суугунда үйдөн кубалап чыгыптыр. Биз күйөөм экөөбүз ага чай берип, жылытып, милицияга кайрылуу керектигин ынандырып жаттык. Бирок ал биздин айткандарыбызды четке кагып, ой милиция эч нерсе кыла албайт, себеби бул үй бүлөнүн гана көйгөйү деп кайталап жатты. Ошондо мен анын өзүн өзү коргой албастыгын жана милицияга кайрылбай тургандыгын түшүндүм. Милицияга мына мен өзүм кайрылышым керек. Кошуна аял ошол болгон окуядан бир нече убакыт өткөндөн кийин күйөөсү аны урбай калгандыгын, ага коргоо ордерин бергендигин айтып берди. Зомбулукту көрсөңүз, ал коркунуч жөнүндө 102-ге билдириңиз. Коргоо ордери сизди сактап калат.